Нукен районунда 4 мектеп, 2 бала бакча ушул жылдын сентябрь айынын башында пайдаланууга берилди. Аталган мекемелер бюджеттен каржыланып, заманбап шартта курулду. Жыл башынан бери 4 мектеп, 2 бала бакча жаңы курулуп ишке берилген болсо, бүгүнкү күндө дагы 4 жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Ошону менен катар дагы мектептерге 2 спорт зал, кошумча 3 жаңы бала бакчанын курулуштары жүрүп жатат. Андан сырткары ушул 4 мектепте мындай толук капиталдык оңдоп түзөө иштери дагы жүргүзүлүп, мектептер толугу менен жаңыртылып атат. Эргеш Алиев айыл аймагындагы Ак жол негизги билим берүүчү мектебинин имараты 1970-жылда курулган. Эски пахта кампасы 20 жылга чукул убакыт мектеп катарында пайдаланылып келди. Жыл сайын ремонт, оңдоо жумушуна каражат кетип, эски имарат олуттуу көйгөй жаратып келген эле. Эми заманбап билим ордосу курулуп, мында окуган балдардын жана билим берген мугалимдердин кубанычтары чексиз. Мурун шипаңда окуйт элек, столдору сынган, жараксыз болчу. Азыркы мектеп сонун, шарттары зор. Президентке чоң рахмат айтабыз. 7 жылдан бери эски мектепте окуп келебиз. Быйыл 8 классыбыз биз жаңы мектепте окуп атабыз. Бул жаңы мектеп курулушу биз үчүн өтө аябай катуу кубаныч болуп атат. Калган майда класстар 1 класстан баштап ушул жаңы мектепке көчүп, ушул мектептен окуп атабыз. Быйылкы жыл 2025-жыл 1 сентябрда ушу жаңы мектепти ачып, мына сонун мектептин ишти баштадык, балдарды билим бере баштадык. Азыркы күндө ушул жерде 150 орун мектеп курулду мамлекеттик бюджет тарабынан. Мектеп аябай сонун, бардык шарты бар. Мектепке мындайча айта турган болсок, азыркы заман талабына жараша мектеп курулду. 2022-жылда башталган мектептин курулушу 2025-жылда пайдаланууга берилди. Бирдик айылындагы бул курулушка республикалык бюджеттен 73 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Биздин мурунку мектебибиз эски, типтүү эмес. 1956-жылы курулган мектеп болчу. Эскилиги жетип, авариялык абалга келгендиктен мына биз азыр бардык шарты менен жаңы мектепке кирип отурабыз. Райондун аймагында быйыл 4 мектеп, 2 бала бакча, 4 спорт залдын курулушу жүрүүдө. Буга чейин 4 мектеп, 2 бала бакча бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Калган курулуштар жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү мерчемделген. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Нукен районунан.